Дүйнөдө ИАЭП сыяктуу 60 экономикалык интеграциялык уюм бар. Алардын 10 чактысы тез өнүгүп келе жаткан экономикалык биримдик болуп эсептелсе, ИАЭП азыр 10-дуктун ичинде. Быйыл дал ошол Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөндүгүнө 10 жыл толду. Албетте, бул аз убакыт. Ошентсе дагы ийгиликке жеткен көрсөткүчтөр Белоруссияда өткөн кезектеги отурумда белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыйындын катышуучуларын бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүүгө багытталган келишимге кол коюлгандыгынын 10 жылдыгы менен куттуктап, бул аралыкта биримдикке мүчө мамлекеттердин экономикасынын туруктуулугун белгиледи. Бешилтикте жарандардын бакубаттуулугунун өсүшү үчүн экономикалык интеграцияны сактоого жана өнүктүрүүгө жөндөмдүү негизги аймактык бирикмелердин бири болуп түптөлгөндүгүнө токтолду. Уважаемые друзья, Евразиялык экономикалык биримдик прогрессивдүү, ишенимдүү өнүгүү жолунда бара жатат. Муну бирикменин бардык деңгей элдеринде жүргүзүлүп жаткан кызуу иш далилдеп турат. Мындан бир ай мурун эле биздин мамлекеттердин лидерлери жогорку кеңештин кезектеги жыйынын өткөрүп, интеграциялык күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсүн олуттуу түрдө талкуулашты. Жана биз быйылкы жылдын башынан бери экинчи жолу чогулуп жатабыз. Ошого карабастан биздин күн тартибибиз толук бойдон калууда. Биз жаңы чакырыктардын үстүндө талыкпай иштөөнү улантып жатабыз жана тышкы терс факторлорго карабастан биргелешкен өнүгүү темпин басаңдатпайбыз. Акылбек Жапаров тар чөйрөдөгү жыйында ар бир өлкө үчүн өтө маанилүү жана курч маселелер боюнча комиссиянын тиешелүү министрлеринин баяндамалары угулганын айтып сөзүн улады. Ал бүгүн кабыл алынган чечимдер ар бир мүчө мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн өз ара пайдалуулугун жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу керектигин баса белгиледи. И особенности социально-экономического развития каждого государства-члена. Первое. Биринчиден, түзүлүп жаткан тышкы соода чөйрөсүнө таянуу менен биздин өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы өнөр жай кооперациясын колдоо боюнча чараларды күчөтүү жана биримдиктин алкагындагы тоскоолдуктарды жоюу аркылуу ата мекендик өндүрүштү жана керектүүнү стимулдаштыруу биздин артыкчылыктар болушу керек. Экинчиден, биримдиктин алкагында да тышкы өнөктөштөр менен да соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү компоненти болуп транспорттук логистикалык каттамдарды өнүктүрүү, жүргүнчүлөрдү ташуу жана жүктөрдү ташуу үчүн оптималдуу маршруттарды камсыздоо саналат. Жогорку кеңештин май айындагы жыйынында Кыргызстандын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров санариптик платформалар аркылуу тез ташууну камсыз кылуу максатында инфраструктуралык чектөөлөрдү, мыйзамдык тоскоолдуктарды жоюу жана контролдоочу органдардын ишин синхрондоштуруу боюнча биримдиктин алкагында жана үчүнчү өлкөлөр менен ишти күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Макулдашылган транспорттук саясаттын алкагында транспорттук логистикалык инфратүзүмдүн натыйжалуулугун көрсөткүчтөрүн, мисалы өз ара соодада товарларды өткөрүүдө биздин өлкөлөрдүн ортосундагы чек арадан өтүү убактысынын көрсөткүчтөрүн киргизүү максатка ылайыктуу. Ал арада Кыргызстан биримдиктин ички чек араларында жана ички өткөрүү пункттары аркылуу товарларды өткөрүүдө контролдук инспектордук иш-чараларды көзөмөл иш-чараларын жана формаларынын бирдиктүү тизмесин түзүү жолу менен жөнгө салууну сунуштады. Ошол Кыргызстан тарабынан бул жакта түндүк түштүк темир жолун кошуу боюнча проект ошого кирген. Билесиңер, бул проект өтө керектүү проект. Эки проект кирилди Кыргызстан тарабынан. Ошол түндүк түштүк темир жолу бул балыкчы Кочкор, Каракече, Жалал Абад менен бириктиргенде бул келечекке түндүк менен түштүк байланышка проект абдан маанилүү проект болуп эсептелет. Экинчиси бул Бишкек шаарды түндүк жактан мындай айланып өтүү жолу бекилди. Отурумда жалпы жонунан 12 маселе каралып, анын 8-и колдоо тапты. Алардын эң орчундуусу климаттык күн тартибиндеги маселелерди жөнгө салуу боюнча комиссия жана ассоциацияга кирген өлкөлөрдүн ыйгарым укуктуу органдары тарабынан иштелип чыккан ыкмалар болчу. Эми жаратылыш кырсыктарынын жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча органдардын ортосунда координациялоону орнотуу зарыл болот. Бул биз үчүн абдан маанилүү, себеби дегенде өзүңүздөр көрүп аткандай, Евразия экономикалык биримдигинин ички рыногунун ичинде ар бир мамлекет ошол климаттык, жаратылыштык коргоо шартына байланышкан чектөөлөр киргизе алат да, бүгүнкү күндө ага келишим жол берет. Бүгүнкү негиздемелер, ушул өкмөт башчылары кабыл алган негиздемелер боюнча ошол чектөөлөрдү болтуруого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошентип, ИАЭП мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын бул жолку отуруму ийгиликтүү жыйынтыкталды. Кийинки отурум күз айларында Арменияда өткөрүлөт.
Айжан Омолдошева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Белоруссия.